Түз эфирде маанилүү маек программасы жүрүп жатат. Студияда Мантур Төрөбаев, Котман, күнүңүздөр менен. Өлкөнүн кызыл китебине кирген жырткыч канаттууларды кармоо үчүн атайын талап шарттар мыйзамда каралган. Бирок буга көп маани берип биле бербейт. Ал эми жырткыч куштардын көбүнчөсү адамдардын колуна балапан кезинде кармал багылып, кийин сүрөткө түшүү үчүн гана колдонулат. Урматтуу көрөрман, бул саатыбызда жырткыч канаттуулар тууралуу маектешели деп турабыз. Суроолорго жооп алуу үчүн берибизге жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жаныбарлар дүйнөсү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Дерсу Акбаралиев, коомдук ишмер Махмуд Кукеевди студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Алгач ушул канаттууларды багуу жана көбөйтүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында кандай каралган, ушуга токтолсок. Негизинен мыйзам жолунда ушул жырткыч канаттууларды кармоо, аларды көбөйтүү мыйзам талаптарын айтып кетсек, бул талаптар 264 токтом менен бекитилген, 4-июнь айындагы 2018 жылындагы токтом менен бекитилген. Бул токтомдо негизинен толук талаптар жазылып чыккан. Кыскача токтолуп кетсек, биринчиден алгыр жырткыч куштарды кармоо үчүн жаран ошол алгыр жырткыч кушту кармоо статусун алыш керек. Бул деген өзүнүн процедурасы бар. Бул деген өзү охот билеттерин алыш керек ошол куштарды кармоо үчүн. Ошондой эле ал жырткыч кушту туура жана эч кандай ден соолугуна зыян келтирбөө үчүн өзүнүн вольер куруш керек. Куштарды кармоочу жай. Ал кармоочу жайдын да өзүнүн талаптары бар. Кайсыл размерде болуш керек ал вольер, анын ичиндеги температура, жайында кандай болуш керек, кышында кандай болуш керек, ошол кармаган куштарга эч кандай зыян келбеш үчүн. Жана ошондой эле кайсы материалдан курулуш керек ал вольерлер, жана кайсыл документацияларды ошол алуу кереги ошол токтомдо жазылып кеткен. Бул деген негизинен экологиялык экспертизадан өтүш керек ошол кармоочу жайы. Жана ошондой эле ал жерде куштарды кармаган учурда ар бир кушка паспорт берилет. Биз идентификациялык карта деп коебуз, паспорт. Ар бир жырткыч кушту барып, жеринен ага чипировать этип, чип сайып төшүнө. Жана ошону сканер аппараты менен текшерип, идентификация жолу жүргүзүлөт, иштери жүргүзүлөт биздин министрлик тарабынан. Жана ошол куштар ошол процедураларды өткөндөн кийин мыйзам жолунда кармоого уруксат берилет. Негизи эле Кыргызстанда канча питомник бар ушул атайын жырткыч куштарды, негизи эле куштарды багуу? Бүгүнкү күндө 2023 жылга карата бизде Кыргызстанда 4 питомник бар. Анын 3-өсү Ысык Көл областында жайгашкан, жана 1 питомник Таласта. Аларды аталыштарында айтып кетсем болот. Ысык Көлдө Аргус Азия питомниги, Абу Даби питомниги жана Мурас питомниги бар. Жана ошондой эле 2022 жылы жаңы ачылган Талас областында Будайык деген питомник бар. Негизинен 4 питомник. Махмуд агай, өзүңүздүн ой пикирлериңизди дагы бөлүшө кетсеңиз. Меники ошондой болот атпайбы? Азыр бул айткан сөздөрүнө мен кичине кайтарып коеюн. Бул Союздан 92 жыл кеткенде көп балдар бул сирийцтер келген бизге, Кыргызстанга. Анан буякта окуган, окуп анан калган. Анан ошондон кийин буякка уже арабтар акырын көрүп атат, ителге учуп келет экен. Бизде ошол жакта көлдө абдан жакшы жерлер бар, заповедниктер бар. Ошол бул өрдөктөр менен, каздар менен келип, анан ошол буяктан кармайт экен, кармап анан тияка жиберишет. Азыр бул негизи мыйзамсыз, мыйзамсыз. Ошол болуп атат международный контрабандисттер. Ошого биздин местный население, балдар, тиги жашаган немелер иштеп, ошону бузуп атат баарысын. Кызыл китепке кирген куштарды кирген, ошондой болуп атышат. Анан булар биздикилер билбейт да кармаганы. Размерлерин билбейт, цветтерин билбейт. Анан ошону кармап, өйдөн кармаша өлтүрүп атышат. Ошол үчүн кичине азыр мына штрафтар болгондо көп эле билбейт да ошону. Тегилер келип акчасын берип коюшат. Буларга иштейт. Анан акырын булар питомникти ачып коюшат.
өстүрөбүз депчи. Жакшы ителги баарысы кетип атат тияка. Ошол үчүн менде азыр мен ошол сураным бизге сунуш пикирлер бар, ошол бизге азыр мен природага неме жетпей атат. Мына опергруппа керек атайын. Мына булар азыр августтан бүткөндө сентябрь, октябрда перелет башталат бул чымчыктардыкычы. Ошонуку анан бул браконьерлер баарысы чыгат. Акчага иштейбиз депчи. Ошондой болуп атат. Атайын опергруппа керек. Анан бизге оперативный үйгө кирген неме уруксат бериш керек. Анан штрафтарды көтөрүш керек. Бул штрафтар аз эле. Эмне тигилер акчасын берип жап салышат. Менин ошондой сураным бар. Дерсу мырза, айта кетсеңиз, негизи мынакей браконьерлер деп калдык, мыйзамсыз кармалган жырткыч канаттууларды кандай атайын айыппулдар каралган, кандай санкциялар бар? Негизинен мыйзамсыз жырткыч канаттууларды кармаганы өзүнүн штрафтары бар, санкциялары бар. Бул биздин жогорку кеңештин токтому менен бекитилген. Айта кетсем, Кызыл китепке кирген Махмут байке айтып аткан ителгилер, көбүнчө бизде ителгилер негизи эле шумкарларга, бул сапсан, кречет, балобон барысына ар бир башка 250 000 сомдон айыппул салынат. Жана ошондой эле бүркүттөргө, бүркүттүн бардык түрлөрүнө 100 000 сомдон айыппул салынат. Мыйзам чегинде. Ал эми жергиликтүү калк менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатса керек, сиздер менен биргеликте коомдук активисттер менен иш алып барып дегендей. Мен жооп берип кетсем, уруксат этсеңиздер. Негизи ар бир жыл эле могу туристтик сезондо, жай айында аябай Ысык көл областында көбөйөт ушундай учурлар. Көл жээгинде канаттууларды кармап, акча иштеп алуу максатында сүрөткө түшүп, ошол көйгөйлөрдү негизинен бул быйыл башталган жумуш эмес, бул иш-чара жылда жүрүп турат. Ар бир жылы туристтик сезондо ушул контроль, рейд иш-чараларын эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтөбүз, дайыма тапшырмаларды беребиз, контролдойбуз. Быйыл да ушул иш-чаралар жүрүп жатат. 2023 мына бул туристтик сезон айында, жылында, май айынан тарта биздин министрдин орун басары Кубат Үсүнкуловичтин тапшырмасы менен рейдтик иш-чаралар башталган. Ушул ай ичинде 2 ай десек болот, июнь-июль айында 22 баш жырткыч куштар кармалды негизинен. Алардын баарына мыйзам чегинде чаралар көрүлдү. Бул баары тең Ысык көл облусунда, Бул баары тең Ысык көл облусунун аймагында. Быйылкы жылда. Махмут ага, айта кетсеңиз, түшүндүрүү. Бул эмне үчүн Ысык көл облусу болуп атат? Ысык көл облусу өзүңөр билесиңер, Кудай берген жер. Бул чымчыктар баарысы ошол жака учуп келет. Ошол туристтер баарысы ошол жака келет. Биздин кишилер ошону түшүнбөй кармап бизнес кылып атышат. Ошону болбойт. Уруксат алыш керек. Минприроддон уруксат алып, анда иштесе болот. Сиздерде кандай сунуштар бар? Ушул мыйзамсыз көрүнүштөрдү азайтуу максатында баарын жое албасак дагы? Жок, ошону азыр бул мектептен ошондой немелерди окутуш керек. Кармабаш керек. Атайын сабактарды киргизиш керек. Сабактарды киргизиш керек. Мурункудайчы сабактарды киргизиш керек. Анан бул немелердичи ошон бизге Кыргызстанда ошол чымчыктар жашабайт. Булар учуп келишет. Ителги учуп келишет. Россиядан учуп келишет, Сибирден учуп келишет, Кытайдан учуп келишет. Ошону арабтар сатып алышат. Эмне үчүн? Тиякта бул өрдөктөр немелер келип аткандачы, булар арты менен келет экенде. Бул перелетный өзлөр. Бизге келген көлгө, көл эмне үчүн жакшы? Көлгө баарысы Кудай берген жер атып атпайбы? Ошол жака баарысы келет, ошол булар менен чогуу кармап тамак жеп, анан кара ошолор менен учуп кетишет. Ошондо биздин браконьерлер чыгып ошолорду кармап атышат. Дерсу мырза, айта кетсеңиз, министрликте тараптан кандай иштер жүргүзүлүп атат? Рейд деп айтып өттүңүз. Мындан тышкары ушул канаттуу куштарды көбөйтүү максатында негизи эле Кыргызстандын аймагында канча Кызыл китепке кирген ушул канаттуу куштар бар, чымчыктар бар? Жаткан жок. Биз Махмут байке менен
бизде жумушта да жолугуп бул боюнча иш чараларды жүргүзүп атабыз, чогуу иштерди жүргүзөлү, чогуу ошол мыйзамсыз кармаган кишилерди, браконьерлерди кармайлы чара көрөлү деп. Себеби дегенде Махмут байке айткандай, бизде штат жетишпей калышы мүмкүн, же биз билбей калышыбыз мүмкүн кээ бир көйгөйлөрдү. Эл менен негизи эле министрликтин позициясы ушундай, ушул эл менен тыгыз мамиледе иштешип, чогуу ошол көйгөйлөрдү чечүү. Жана ошондой эле рейдтик иш чаралар жүрүп атат, түшүндүрүү иш чаралар жүрүп атат. Бул жактан негизги белгилөөчү нерсе ошол мыйзам бузган кишилер өздөрү толук түрдө ошол кайсы мыйзамды бузуп атам, кандай жаныбарга, экологиябызга канчалык түрдө мен зыян келтирип атам деген суроого толук жообун өздөрү да билишпей эле, жөн эле бир аз акча иштеп алуу максатында кармап жүрүшөт да. Ошол боюнча дагы эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп атат биздин Ысык көл регионалдык башкармалык тарабынан. Анан бул рейдтик түшүндүрүү иш чараларынан башка дагы азыр биз айтып кетчү бир чоң проект ишке ашырылып жатат. Бул Хадат деген проект. Бул проект боюнча азыр иш чара кагаздары бүт даярдалып, толукталып, бул проекттин кыскача аткарылчу жумушун айтып кетейин. Бул Саудовская Аравия мамлекетинен бизге ошол жапайы жаныбарда мыйзамсыз кирген куштар болушу мүмкүн, же болбосо ошол биздин мамлекетте болуп аткандай эле мыйзамсыз кармап аткан кишилерден алынган куштар болушу мүмкүн. Ошол куштарды Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанда бизде ителгилер көбөйсүн деген максатта алып келип, жапайы жаныбарга кое бергени ушул проектти ишке ашырып жатабыз. Бул жөн эле алып келип жаратылышка кое берип эмес, бул алып келебиз, бул бүт ветеринардык талаптарга жооп берилип, текшерилип, карантинде туруп, ошондой эле биздин орнитологдор тарабынан, специалисттер тарабынан обучениялар болот, жапайы жаныбарда өзүнчө тамактанып, өзүнчө жашап кетүүгө даярдалат бул куштар. Ошол жактан Махмут байке биздин да бир эксперттердин бири болуп ал жакта иш жүргүзөт. Анын баарын үйрөтүп, жапайы жаныбарга анан ар бир областка өздөрү канаттууларды поэтапно кое беребиз деп пландап атабыз. Буюрса ушул август айында алып келебиз Кыргызстанга. Ал жакта 100дөн ашык баш куштар келет, негизинен ителгилер келет. Ошол Кыргызстандын куштарын көбөйтүү максатында ушул проект ишке ашырылып жатат. Махмут ага, мынакей ушул питомниктерди, канаттууларды кармоочу, сактоочу десек болот. Мындан аркы иштер кандай жүргүзүлөт? Негизи эле бул жеке тараптар жакта. Биздики бир жактан абдан жакшы болуп атпайбы? Мурун көп бизде буялар болгон, бизде өскөн, учуп жүргөн. Анан ошондон кийин браконьерлер өскөндө иштеке калбай калды. Азыр ошол проект абдан жакшы болуп атат. Бизде атайын Кыргызстанда ошолорду өстүрүп, чыгып, учуп турат, ошол көтөрүш керек биздин. Ителгиден башка Кыргызстандын кызыл китебине кирген кайсы куштар бар мындан тышкары? Жооп берип кетсең, бизде ошондой эле бир эле ителги эмес, бизде шумкарлар да бар. Шумкарлар да кызыл китепке кирген, ошондой эле бизде бүркүттөр кызыл китепке киришкен. Алардын да саны аябай аз болот бүгүнкү күндө. Ошолорду сактоого, ошолорду жапайы жаныбарда көбөйтүүгө азыр иш чаралар жүрүп атат. Жана толуктап кетсем, жана проект боюнча, Хадат проекти боюнча. Бул проект бир эле министрлик тарабынан аткарылбай атат. Биздин министрликке ошондой эле жардам берип чогуу иштешип аткан биздин Улуттук илимдер академиясы бар, биздин научный орган. Ошол эле ветеринардык кызмат бар айыл чарба министрлигинде. Ошол эле таможенный служба бар. Ошолор менен биргеликте жана биздин биөлкөлүк өкүлдөр, бул неправительственный организация деп коебуз, Борт Номад Юнион деген, ошол биздин Сауд Аравия мамлекети менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биз менен тыгыз байланышта, биз менен чогуу иштешип, ушул проектти чогуу ишке ашырып атабыз. Техника жаатка дагы токтоло кетсек, фото капкандар бар болсо керек, алар менен кандай болуп мониторинг жүргүзүлөт, ушул тууралуу кеп салсак? Негизинен куштарга фото капкандар албетте азыр аябай көбөйүп, ушул тармакка чоң
көңүл буруп аткан тарап биздин министрлик тарабынан. Фото капкандар негизги эле могу охота жүргөн, негизги эле браконьерлер мыйзамсыз аңылоо жерлеринде коюлган ошол браконьерлерди кармоо максатында. Бул бир эле куштар эмес экен, демек. Бул бир эле куштарга тийиштүү эмес, бул бүткүл биздин жаныбарлар, жапайы жаныбар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө тийиштүү. Себеби биз бул жакта бир эле куштарды эмес, негизи эле биздин биотүрдүүлүктү сактоо максатында аткарылат. Ошол туура. Бир эле куштар эмес, баарысын караш керек. Био ар түрдүүлүк деп калдык. Кыргызстанда бул жаатта кандай кээ бир мисалы көрүп атабыз, башка мамлекеттерде био ар түрдүүлүк деген мисалы азайып кеткен, жоксо ушул аңуулоонун кесепетинен көбүрөөк зыян тарткандагы учурлар болуп атат. Азыркы учурда кандай негизи эле Кыргыз өлкөсүндө? Кыргыз өлкөсүндө бизде аңуулоонун өзүнүн тартиби бар, өзүнүн атайын бир мезгили бар, сроктору бар, өзүнүн мезгили бар, өзүнүн тартиптери бар. Ошол тартиптерге ылайык бизде аңуулоо жүрүп турат ар бир жылда. Жана ошондой эле ар бир областта өзүнүн аңуулоо убактылары бар. Ошол тартиптер менен жакшы контроль менен экология тармактагы ишмердүүлүк ишканалар аркылуу контролдонуп турса, мен ойлойм, аңуулоодон аябай бир чоң био ар түрдүүлүгүбүз азайып кеткен жок. Себеби ар бир жылы бизде санак жүрүп турат, ар бир жаныбардын саны бар. Кыргызстанда кайсы түрлөрү бар, канча жаныбар бар, ар биринин саны жүрүп турат. Жана ошол учет деп коебуз, ошол учеттун данныйларына карап, ошол аңуулоодо өзүнчө квота бөлүнөт, канча жаныбарды 2023 жылдын аңуулоо мезгилинде атса болот. Бул жакта бүт факторлор каралат. Ошол сиз айткандай азайып кетпеши үчүн браконьерствонун дагы бүт данныйлары каралат. Себеби канча мыйзамсыз аңуулоо болду, канча жаныбарыбыз канчага мыйзамсыз аңуулоодон жабыркады же болбосо мыйзамсыз атылды, ошонун баарын карап туруп, анан өзүнчө комиссия бар бизде. Ошол комиссия анан бир санды тактап беришет. 2023 жылы бул жаныбардан мынча баш аңуулоого уруксат берилсе болот деп. Төмөндө донорлор жөнүндө дагы кеп сала кеттиңиз. Кайсыл эл аралык ушул кызматтар менен байланыштасыздар, кандай иш алып барасыздар? Негизинен эл аралык кызматташта мен эл аралык конвенцияларды айтып кетсем болот. Себеби бул мониторинг жүргүзүү, эл аралык мамилелер көбүнчө ушул конвенциялардын негизинде байланыш болуп турат бизде. Сотрудничество десек болот. Бул жактан мен негизги эле эки конвенцияны айтып кетсем болот. Бул CITES конвенциясы жана БООМ конвенциясы. Махмут байке айтып кеткендей, бизде куштар, алар деген территорияны билишпейт, алар деген өз мезгили менен учуп, өзүнө ылайыктуу жерлерде жашап, перелетный птица деп коебуз, учуп турушат. Ошол БООМ конвенциясы, келгир куштар. БООМ конвенциясы боюнча ушул куштарды учуп жаткан убагында аларга эч кандай тоскоолдук болбосун, аларга карата мыйзамсыз аңуулоо болбошун, ошону БООМ конвенциясы менен биз камсыздайбыз, контролдойбуз, сактайбыз. Жана CITES конвенциясы деп айтып кеттим. Бул конвенция боюнча биз мыйзамдуу жаныбарлардын мыйзамдуу кирип чыгуусун жана мыйзамсыз кирип чыгуусун контролдойбуз. Бул жакта мисалга алып кетсек, бир жаран Кыргызстандан башка мамлекетке ителгени чыгаргысы келсе, өзүнүн процедурасы бар. Кандай документтер, кандай уруксат кагаздары керек ал жака алып чыгыш үчүн, ошол процедураларды жүргүзүп келип, ар бири жана айтып кеткендей эле паспорттары, чиптери текшерилип, бул бир эле биз тараптан жүргүзүлбөйт. Бул биз тараптан жана ошол куштарды кабыл алган мамлекет тарабынан жүргүзүлөт. Бул боюнча атайын административдик органдар бар. Министрликте өзүнүн административный органы бар, жана ошондой эле башка мамлекеттерде, жана ошондой эле биздин научный орган бар, бул Илимдер академиясы. Ошолор менен биргеликте макулдашып, анан уруксат кагаздары берилет. Жана ошондой эле мыйзамсыз
кирип чыккан жаныбарлар боюнча эки тараптама чаралар көрүнөт. Бул деген бизге мисалы мыйзамсыз бир жаныбар кирип келсе, биз ал жаныбарды, ал мыйзамсыз киргизген кишини аныктасак, биз тараптан мыйзам чегинде чаралар көрүнөт. Жана ошондой эле биздин өнөктөш башка мамлекеттеги өкүлдөргө ошол маалыматты беребиз. Алар өздөрү тарабынан өзүнүн жеринде ошол жөнөткөн кишилер тарабына мыйзам чегинде чаралар көрүшү үчүн. Бул жакта ошол эл аралык, мамлекеттер аралык карым-катнаш, сотрудничество жүргүзүлөт да. Дерсу Венерович, Махмуд Мавленович, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, жырткыч куштар, негизи эле био ар түрдүүлүк боюнча маалымат бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Бар болуңуздар. Сиздерге да чакырганыңызга чоң рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, маанилүү маек программасында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жаныбарлар дүйнөсү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Дерсу Акбаралиев, коомдук ишмер Махмуд Кокеев менен маек жүргүздүк. Саламатта калыңыздар. Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн 15 адамдан арыз түштү. Бүгүн 2 августта Ыргал Кадыралиева шайлоого катышуу арызын бергенин Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Талапкерлерди көрсөтүү 10 августта аяктайт. Номер 26 Ленин шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоо 10 сентябрга дайындалган. Президент Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты аталышындагы китеби жарык көрдү. 134 беттен жана 4 бөлүмдөн турган китеп 41 000 даана нуска менен басылып чыккан. Президенттин китебинде бүгүнкү Кыргызстандын тарыхы, учурдагы окуялар жана келечеги тууралуу баяндалат. Аннотациясында төмөндөгүдөй жазылган. Эгемендикти алган алгачкы жылдардан баштап эле улуттун жана мамлекеттин максаттуу өсүп өнүгүүсүн көрсөткөн идеологиясынын жок болуп жатканы жөнүндө байма-бай сөз болуп келген. Улуттун жана мамлекеттин багыттуу жолун аныктаган, терең мааниге ээ бул эмгектин окурмандарга сунушталышы менен ошол кемчилик толукталды демекчибиз. Жаңы Кыргызстанды куруу багыты китебинин жарыяланышы эгемен элибиз өзгөрүүлөрдү эңсеп турган учурга дал келди деп эсептейбиз. Садыр Жапаров китептин 1 бөлүмүндө кыргыз жергесинде жашаган көп этностуу эл менен биргеликте жаңы Кыргызстанды курууга чогуу кадам таштоого чакырган. 2 бөлүмдө мамлекеттик жана улуттук идеология тууралуу кеңири кеп болот. 3 бөлүмдө болсо улуттук жаңылануу жолу, кыргыз элинин маданияты, каада салты, улуттук идеологияга тиешелүү ой толгоолор тууралуу баяндалат. Жыйынтыктоочу 4 бөлүмдө президент алдыдагы жаңылануу жолунда аткара турган иштер арбын экенин түшүнүүгө чакырып, биргеликте ынтымак биримдик менен бир максатты көздөй кадам таштасак гана кубаттуу кыргыз мамлекеттин кура тургандыгыбызды баса белгилеген. Жаңы ознакомление боюнча баарын эскерттиңби? Ооба, эскерттим. Бажы кызматында иштегенине быйыл 29 жыл болгон Бактыбек Бекболотов мындан 3,5 жыл мурда Баткенден Нарын бажысына ротация менен которулуп келген. Инспектор ошондон бери Нарын шаарында ижарага берилген көп кабаттуу үйлөрдүн биринде батирде жашайт. Айтымында кызматкерлер үчүн салынып жаткан турак жай бүтсө эле күзгө чейин үй бүлөсүн алып келсем деген планы бар. Жатакана маселебиз кичине кыйыныраак болчу буга чейин. Дагы эле болот, буюрса үй бүтүп чечилет деп ойдобуз. Жакшы үйдү көрүп келдик, буюрса заманбап технология менен салынып Курулуп жаткан кызматтык үй Нарын шаарынын Москва чөлкөмүндө жайгашкан. Объект 4 кабаттуу жана 32 батирден турат. Сметалык наркы 94 миллион сом. Мамлекеттик бажы кызматынын Нарын бажысынын кызматкерлери үчүн салынып жаткан кызматтык үйдүн курулушу дээрлик 90%га бүткөрүлдү. Ушул тапта куруучулар ички жасалгаларын жасап, эшик терезесин орнотууда. Объекти бардык шарты менен салынып жатат. Кызматтык үйлөр күзгө чейин пайдаланууга берилет. Учурда 70тен ашуун куруучу иштеп, жумушчуларда тыным жок. Объект бардык шарты менен курулууда. Ошондой эле турак үйдүн сырты атайын жылуулук берүүчү материал менен капталып, Нарындын катаал климатына ылайыкталып салынып жатат. Бир айдын тегерегинде толугу менен бүткөрүп беребиз деп аракет кылып атабыз, иштеп атабыз. Бул жерде 32 батир, 3 комнатадан 4, 2 комнатадан 12, 1 комнатадан 16 квартира. Сырткыдан болсо ысык суу, муздак суу, канализация бүт кирген.
кабелибиз кирилди, мына эми 1-2 күндө светибиз кирет, калган жумуштар бүттү. Бул жерде үйүбүз жок болгондуктан ушундай салынып берип атат. Биздин жетекчиликтин колдоосу менен камсыздоо бажысы салып берип атат. Курулуш иштерин 2 декабрда 21-жылы баштаганбыз. Азыркы учурда 90% бүтүп калды. Подвалыбызда биздин тренажерный залыбыз болот, машыктыруучу залыбыз болот. Машыктыруу залыбызда дагы бүт тренажерлор бүт каралган да. Ал эми бажы кызматынын кызматкерлери үчүн курулуп, жакында колдонууга бериле турган экинчи объект камсыздоо бажысынын эсебинен салынууда. Белгилей кетсек, мамлекеттик бажы кызматы жарым жылда бажы төлөмдөрүнөн республикалык бюджетке 48,8 миллиард сом чогулткан. Айжамал Болот кызы, Жеңиш Абдылдаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Балыкчы Бишкек темир жол каттамындагы Дмитриевка кан станциясында белгисиз адамдар тарабынан жүргүнчүсү менен бараткан поезддин терезелери талкаланды. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасы билдирди.